Азизбек Моңолдоров 45 жылдан бери чылым чегет. Буга чейин тамеки таштоого аракет кылып көргөн. Ар кандай ситуациялар болот да турмушта, баягы нервы дегендей не железный моменттерде кайра баштап алдым да. Ровно 1 жыл таткан жокмун. Вот. Азыр болсо мына жакын арадан бери бир 2 айдай болду. Жаңы электронный сигареттерге өттүм. Бир нече жылдан кийин ошо таштап койормун. Азизбек 65-ке чыгып, ден соолугуна кам көрүүнү чечти. Бүгүн ал тамекиден баш тартуу мектебине келип, ажистен бекер кеп кеңеш алып жаткан чагы. Врач Эмилбек Шаршеналиев ага атайы келип, чылым таштайт элем деп жардам сураган бейтаптар аз экенин айтты. Андыктан доктор анын кабинетине жанаша жайгашкан эмдөөгө келген бейтаптарга кеңеш берет. Я обращаю внимание на Эгер чеккен адам болсо, кан басымын сурап, өлчөйм. Аларга тамекиден баш тартуу мектеби иштеп жатканын айтып чакырам. 90% макул болушат. Эмдөөгө деп келген ал бейтаптарда көп убакыт болбойт. Бирок ошо 15-25 мүнөттө деле тамеки канчалык зыян экенин түшүндүрүүгө аракет кылам. Врач тамекиде 7000ге жакын уулуу компоненттер бар деп, анын 196-сы өтө зыян, канцерогендик, мутагендик жана радиоактивдүү заттар экенин эскертти. Тамеки биринчи кезекте эле жүрөк кан тамырларына доо кетирет. Андан кийин жүрөк оорусуна алып келет. Өпкө ооруларында башаты так ушул чылымдан. У нас в Кыргызстане доказано, что около более 6000 больных. Кыргызстанда жылына 6000ден ашык адам тамеки чегүүнүн кесепетинен келип чыккан оорулардан каза табары тастыкталган. 200ден ашык шишик ооруларынын көбүнүн башталышы чылым чегүүдөн келип чыгат. Ооз көңдөйүнүн, дем алуу органдарынын, өпкөнүн рагы тамекиден башталат. Өпкө рагы тез өөрчүйт. 1 жылга жетпей эле кишилер каза болуп калат. Соңку изилдөөгө ылайык Кыргызстанда 426 000 эркек киши тамеки чегет. Чылым чеккен айымдар дагы аз эмес. Адистер тамеки тартуунун ден соолукка тийгизген зыяны тууралуу такай айтып келишет. Буга байланыштуу былтыр Кыргызстанда тамеки жана никотин кесепеттеринен коргоо тууралуу мыйзамы кабыл алынган. Ага ылайык тамеки жарнамаларына тыюу салынып, чылымды коомдук жайларда чегүүгө чектөө киргизилген.